Баарыңарга салам. Менин атым Сабина. Мен 11-класстын окуучусумун. Бааларым болсо аябай начар. Эгер мен бааларымды оңдосом, үйдөгүлөр Ямайкага эс алып келебиз дешти. Мен өзүмдү колго алып, аракет кыла баштадым. Баалар оңоло баштады. Алгебрадан башкасы. Ал жакта жалаң экилер болчу. Алгебрадан берген ажаан мугалим Чолпон эже чынында мага жардам берип жатты, бирок мен алгебрадан 0 болчумун. Чейректик тесттен дагы 2 чыкканымда мен ыйлап жибердим. Анан ал бекер кошумча сабак өтүп берем деди. Бирок анын үйүндө. Эже үй жумуштарын жасап жатканда да менин мээме алгебраны куюп жатты. А мен болсо артынан ээрчип баарын жазып жаттым. Кээде идиш аякты жууганга жардам берчүмүн. Мен 0 кара болгондуктан 1 класс артка кайттык. Анан мен тесттен 3 алганымда баарын башынан баштайлык деп чечтик. Математикага кайрылдык. Үйүнө барып сабак окуу көнүмүш адатка айланды. Кээде үйүнө баласы келип турчу. Ал башкача эле. Тактап айтканда, кичине оорулуу болчу. Бир күнү Чолпон эже экөөбүз супермаркетке бардык. Мен таблицаны айтып берип жаткам. Анан ата-энемди жолуктуруп калдык. Алар менин аракетимди көрүп макташты. Бир күнү Чолпон эже ооруп, аны тез жардам келип алып кетти. А мен баласы менен калдым. Анткени Чолпон эже суранган эле. Ага тамак берип, анан уктатчумун. Кечинде Нурбек мага келип, "Чогуу бир бөлмөдө уктайлычы" деди. Анткени ал караңгыдан коркот экен. Ал укташ үчүн ага жомок айтып бердим. Чолпон эже дарыканага барып, Нурбектин дарыларын алып келип берчи деди. Ал жактан ата-энеме жолугуп калып, анан алар мени үйгө алып кетишти. Нурбек жалгыз калды. Кечинде эже ич алып, Нурбек приступ болгонун айтты. Аны кайра ооруканага алып кетишиптир. Негизи мен алардын үйүнө келгенден баштап Нурбек жакшы боло баштаганда. Чолпон эже экөөбүз ага барсак, ал аябай кубанды. Ооруканадан чыккандан кийин үчөөбүз дайыма алгебраны, үй жумуштарын чогуу жасачубуз. Нурбек дагы бизге жардам бере баштады. Чолпон эже аябай кубанды. Бир күнү мени ээрчип супермаркетке келди. Мен ага товарлардын тизмесин бердим. Ал баарын сатып алды. Анан үйгө келип Чолпон эжейди кубанттык. Бир күнү ата-энем мени супермаркеттен көрүп калып үйгө алып кетишти. Алар Ямайкага кеткени жатышыптыр. Мен алгебрадан баамды оңдой элекмин деп айтсам, алар күлүшүп, анан биз сени баары бир алып кетмекпиз деп айтышты. Мен Чолпон эжеге Ямайкага тезинен кетип жатам деп жазып койдум да, уюлдук аппаратты үйгө таштап салдым. Пляжда абдан сонун болду. Ысык кум, пальма бактары, мөмө жемиштерди жана коктейлдерди жаныбызга алып келип беришет. Мен татынакай Эмил деген бала менен таанышып, экөөбүздүн ортобузда сезимдер пайда болду. Биз киного барып, кечки клубтарда тытык бийлеп жаттык. Билинбей эле бир жума өтүп кетти. Үйгө келип уюлдук аппаратымды карасам, 100дөн көп чалуулар жана СМСтер келиптир. Жаман болду. Нурбек менен жаман болуптур. Ал менин Ямайкага кеткенимди угуп, өзүн кармана албай, психологический больницага алып барышып, эң күчтүү дарыдан берип эс алдырышыптыр. Мен Нурбекти көрүп алып кечке ыйладым. Ал ооруканада жатып эч кимди тааныбай калыптыр. Анда-санда менин атымды айтып коет экен. Биз аны менен көп сүйлөшүп жаттык. Мен ага жомоктордон окуп бердим. Эльфтер жөнүндө, Сулуу ханыша менен Каардуу хандын окуясы тууралуу. Бир күнү Нурбек мени тааныды да абдан кубанды. Биз да кубандык Нурбектин айыгып баштаганына. Ал мени сулуу принцессасың деди. Ал ооруканадан чыгып үй жумуштарын жакшы жасай баштады. Эшиктин алдын жалтыратып шыпырып, гүлдөргө суу куюп, бирок аны бир нерсе ойлондуруп жатты. Бат-баттан бош бөлмөгө кирип алып, уюлдук аппаратка кирип кетчү. Бир нече күндөн кийин биз менин туулган күнүмдү тостук. Чолпон эжей сонун стол даярдады. Бирок ал бир топ эле башкача эле. Ичине караңгыраак, свечалар, шамдар, классикалык музыка. Мына эми үчөөбүз столго отурдук. Нурбек толкунданып араң отурду. Чекесин сүргү менен кайра-кайра арчып, бат-баттан уюлдук аппаратын карап. Чолпон эжей да бир башкача болуп жатты. Кокусунан сыйкырдуу музыка жаңырды. Колун сунуп, бир кичинекей эльф кирип келип мага сандыкчаны берди. Мен мындай сюрпризге таң калдым. Эмне болушу мүмкүн? Наушник, музыкалык аппарат. Алар мен музыканы жакшы көрөрүмдү билишет да. Ачсам, ичинде дагы кичинекей сандыкча. Аны ачсам, ал жакта шакек. Эмне? Не деген белек? Мен деген шакектерди көп тагынбайм да. Бирок мен чын жүрөгүмдөн кубанып аны тагындым. Нурбек менен Чолпон эжей мени карап сүйүнүштү. Нурбек жаныма келип мени кучактады. Анан ал, билгем сен менин жубайым болууга макул болушуңду деди. Мен таң калып калдым. Кандайча жубайың? Мага эми түшүнүктүү болду бул кылыктары. Көрсө Нурбек менин колумду сураган турбайбы? А мен шакекти тагынып макул дегендей кылыптырмын. Менин ичимде ар кандай ойлор, сезимдер болуп жатты. Негизи мен Нурбек жөнүндө эч качан күйөөм болот деп ойлогон эмесмин да. Анан ал оорукчан да.
негизи экөөбүздүн келечегибиз барбы? Чолпон эже кубанычынан ыйлап жатты. Мен бир нерсени эстеп кеттим. Эжем мага Нурбектин оорусу жөнүндө айткан. Эгер ал жалгыз калса билбейм эмне болуп кетерин деп. Мына ушундай окуя болду менен. Окуя жаңыдан гана башталды окшойт. Мен билбейм эмне болуп бүтөрүн. Мен чынында билбей жатам, эмне кылам? Силердин эсиңердеби? Менин жигитим бар. Аябай жылдыздуу, Эмил деген бала. Биз дайыма жазышып турабыз, жана бирге болууну кыялданабыз. Бирок Нурбекке дагы жок дей албайм да. Анткени бул жаңылык ал үчүн катуу сокку болот. Ошондуктан бул жолдон кылдаттык менен чыгыш керек. Кичине ата-энемдин жанына барып жашай турайын деп чечтим. Чолпон эжени сөзгө тартып, сүйүү бул жакшы, бирок бул жерде тактык керек. Апа катары Нурбекке баарын түшүндүрүшүңүз керек дедим. Анан ал мындай деди: Алтыным, Сабина, сүйүү деген бул назик сезим. Көп сөздүн деле кереги жок. Чынында силердин сезимиңер көздөрүңөрдөн эле билинип турат. Анан көзүнө жаш алып, мени кучактады да: мен силер үчүн аябай кубанычтамын, деди. Байкатпастан үйгө кирип келдим. Кыйналганымдан жүдөп калгам. Анысы аз келгенсип, Нурбек да күчүктөй болуп ээрчип алган. Ата-энем эмне кылып жүргөнүмдү жана ден соолугумду сурашты эле. Апа, ата, мен турмушка чыкканы жатам. Мына менин күйөөм. Кокустан менин колумду сураган, а мен кокустан макул болуп койдум дедим. Анан эмне болду дебейсиңерби? Атам адаттагындай чоң дем алып кыйкырайын деди эле, бирок сөз таба албай калды. Апам болсо ыйлап ызы чуу салды. Нурбек апама платочкасын сунду да мени жана келечектеги балдарыбызды сүйөрүн, анан капа кылбай жакшы караарын айтты. Бирткеден кийин үйгө Чолпон эже кирип келди. Баарыбыз тең залга бул окуя тууралуу сүйлөшкөнү кирдик. Кокустан Нурбек аквариумдагы балыктарды көрүп калып, алар менен сүйлөшүп баштады. Алыш тартыштар, түшүнүп-түшүнбөстүктөр, иши кылып көп сөз болду. Ата-энем менин ал жака экинчи басып барбашымды айтты. А Чолпон эже болсо анын акыбалын түшүнүүнү суранды. Эгер Нурбек менин ага тийбешимди биле турган болсо, кайра ооруп доктурга жатып каларын. Жада калса, өзүн жоготуп мындан да катуу ооруп, же болбосо мындан дагы жаманы кайгыдан өлүп да калышы мүмкүн деди. Бир маалда Нурбек апамдын жанына келип: "Сиз бизге келип турасызбы неберелериңизди көргөнү? Анткени менин апам жакында Кудайга барганы жатат. Ошондуктан неберелерин карай албайт экен." Биз унчукпай калдык. А Чолпон эже болсо ыйлап кирди. Нурбек кайра балыктарга кеткенде атам мени турмушка чыгышым керектигин айтты. Баарыбыз таң калып карап калдык. Кошумчалап, бул калп эле. Эң башкысы Нурбек бул жөнүндө билип калбасын. Баарыбыз өз ролдорубузду жакшы ойноп, чын эле болуп жаткандай түр көрсөтөлүк. Нурбек айыккы чакты же болбосо башынан ушул ой кетки чекти деди. Ооба, бул жакшы чечим эле. Ошондуктан мен атамдын оюна макул болдум. Бир жума бою Нурбек мени супермаркеттерге жана дүкөндөргө алып барды. Биз келечектеги балдарга оюнчуктарды, миньондун сүрөтү бар кичинекей бутылкаларды, күлкүнүчтүү топуларды, кооз борпокторду, шилекей тазалаган сүргүлөрдү алдык. Мен бөбөктөрдүн буюмдарын, түйүлгөн кичинекей кийимдерди көргөндө жүрөгүм дүкүлдөп башкача боло баштады. Мага жигитим Эмил чалып, аэропорттон чыгып жатканын айтты. Нурбекти уктатып коюп Эмилди тосуп алганы чыктым. Биз үйдүн жанындагы парктан жолуктук. Анан кечке кучакташып турдук. Анткени биз бир айдан бери жолуга элекпиз да. Бири-бирибизге сүйүү сөздөрүн шыбырашып, эки башка шаарда жашаган жаман экенин билдик. Эмил жакында менин шаарыма келип, мени алам деп сөз берди. Кокустан жаныбызга жинденген Нурбек келип калды да Эмилди түртүп жиберди. Ал таң калып калды. А Нурбек болсо мени колумдан кармап сүйрөп жөнөдү. Эмил коркуп кетти. Мени бир жинди сүйрөп баратат го деп, анан мени өзүнө тарта баштады. Экөө эки жакка тартып жатышты. Мен кыйкырып жибердим. Ошондо Эмил чыдабай кетип Нурбекти жыга чапты. Ал там-таңдап өзүнө келип, жаман көздөрү менен бизди карап чуркап кетти. Мен ага баарын түшүндүрүп бергенге туура келди. Эмил баарын түшүндү. Анан биз Нурбекти издеп жөнөдүк. Үйгө барсак жок экен, а Чолпон эже болсо жырга уктап жатыптыр. Паркта дагы жок экен Нурбек. Эмил экөөбүз айлананын баарын карап чыктык. Жыйынтык жок. 2 сааттан кийин Чолпон эжейди ойготууга туура келди. Анан милицияга бардык. Бир нече убакыттан кийин ал доктурда экени билинди. Көрсө аны машина сүзүп кетиптир. Реанимацияда экен. Бат эле ошол жака бардык. Кудайга шүгүр, оор жаракат албаптыр. Башын чайкап алган эле болбосо. Таң аткычакта Кудайдан өмүрүн тилеп чыктык. Эмилди болсо бөлөм деп тааныштырдым. Чолпон эже болсо чарчап бир жерде тиктеп отурду да, анан ар кайсыл нерселерди сүйлөп жатты. Эми Нурланга аябай камсана болуп жатты. Ал бир чечимге келди. Мен чындап эле Нурбектин аялы болушум керек экен. Ойлонуп жүрбөстөн Нурбекте сүйкүмдүү баланы өзүмө сүйдүрүп алганым үчүн. Ошол маалда эмнегедир анын оюн колдодум.
Нурбек ушундай сүйкүмдүү бала. Мен чын жүрөгүмдөн бактылуу болушун жана сүйүктүүсү болсо экенин каалайт элем. Эгер ошол адам мен болсо, эмнеге болбостур? Ошол маалда доктур чыгып, анын өзүнө келип апасын көргүсү келип жатканын айтты. Чолпон эже Кудайга рахмат айтты. Анан баарыбыз бөлмөгө кирдик. Нурбек апасын көрүп кубанды. Мен аны кучактай калып, бетинен өпкүлөп кирдим. Мен сүйүнүп жаттым. Жок, кубанып жаттым. Анын аман калганына. Кокустан Нурбек мени акырын түртүп койду да апасына кайрылды. Бул кайсыл кыз? Баарыбыз таң калып калдык. А Чолпон эже болсо мени алыскы тууганыбыз деп тааныштырды. Акырын кол булгалап койдум. Нурбек апасынан канча күндөн кийин бейсбол боюнча мелдеш болоорун сурады. Чолпон эже болсо жылмайды да, мелдеш ал доктурда жатканда болгонун айтты. Андан бери 4 жыл өтүп кетти деп. Мына, иштер ушундай. Биз Чолпон эже менен бир нече күндөн кийин жолуктук. Анан Нурбек жакшы экенин билдик. Көрсө 4 жыл мурун Нурбекти машина сүзүп кетиптир да, анан башына сотрясение алып баарын унутуп калыптыр. Азыр болсо баары жакшы экен. Болгону кийинки 4 жыл ичин жана таанышканыбызды билбей калыптыр. Мен кубандым, анын жакшы экенин угуп, анан мени эстебей калган. Анткени мен эми ага турмушка чыкпайм. Эми элекөөбүз бирге болобуз. Бирок ар дайым кубануу менен эстеп жүрөм Нурбек менен өткөргөн күндөрүмдү. Мына ушундай кызыктуу окуя болду менен. Кимге жакса лайк баскыла, каналга жазылгыла жана комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.